ким рекультивациялайт, кантип рекультивациялайт деген бир эме жок да, бир маселечи. Казып эле атышат, мөң тиги рекультивация кылбай эле эч ким атвал ушу кыргызча которулушун таппай койдум атвал деген сөзүн. Ошол атвалдар бир чоң көйгөйгө айланып атат да келечекте. Кийинки маселе анан ошо жана Кумтөрдөн тартканбыз. Ошо атвалдардын бири, чоң атвалдардын бири Кумтөрдө төгө берип бир жерге 30 жылдан бери ошол атвал азыр ылдый карай жыла баштады да. Көчүп анан тетиги сүрөттө көрүп турсаңар, тиги дрондон тартканбыз алыстанчы, бул сууда жанагы тиги Кумтөр суусу. Ал Кумтөр суусу бардын нарынга куят, нарындан ары тиги Өзбекстанга кетет дегендейчи. Ошол атвал жылып отуруп тетиги Кумтөр суусуна жетсе, катастрофа болот да. Ошону тезден тез чара көрүү, ошол атвалды жылбагандай кылыпчы. Мисалы ошо жанагы эле Сусамырдагы Карагананы ошол жака көчүрсөкпү деген да бир ой пайда болду да. Эксперимент катары көчүрүп көрдүк. Былтыртан бери өсүп атат. Ушул атвалды кармап тиги жылдырабаганга бир күчү жетпесе да бир аракет да, бул аракет болмок да. Кийинки маселе. Дагы боз бөлтөк тоосуна токтоло кетейин. Боз бөлтөк Бишкекке жабышып турган тоо. Ошол жерде азыр лицензия берип, жана кум шагыл чыгаргандарга боз бөлтөк бөлүп берип салыптыр, казылагандаргачы. Анан бул жана оорулар кап келип атат арганда. Аллергия, бүт эле аллергия болуп атат, бүт эле. Анан эң чоң маселе жана дагы айтып өтпөдү, ошту былтыр жана эме тиги сел каптады деп. Бул ушу өсүмдүк. Эгерде боз бөлтөктү талкалап салсак, түздөн түз бир сел пайда болчу бир түрткү болот да, сел жүргөнгөчү, Бишкекти көздөй, сел көчкү жүргөнгө. Вот ушул маселени дагы бир жакшылап ойлонуп иш кылсакпы деген ниетте. Мунун кийинки эми ошол ким лицензия берет, кандай берип атат деген маселени да көтөрдүк да. Анан бизге бир документти беришти, эме жана экспертизачы, жана казганга уруксат берчү документ да булчу. Окусак, ал жерде эме деп жазып коюптур да. Бул боз бөлтөк, бул деген эчтеке өспөйт, эчтеке чыкпайт, барып казып бергиле деген ушундай маанидеги документ экен да. Муну ким жазып берди? Кыргызстанда өсүмдүк өскөн жер жок. Эме өсүмдүк өспөйт деген жер. Мөңгү деле чыкпаса Кыргызстан түкүрсө эле тиги үрөнүн өсүп чыгат. Деп изилдеп барсак, ушундай документтерди берип коюшат экен. Кийинки. Мына мисалы могул тоону биз деген 2019-жылы тартканбыз, ушу боз бөлтөк. Эчтеке өспөйт деген жер да, могучу мына 100% жайыт, тиги алма, тиги эме бадалы да бар, багы да бар. Өсүп аткан жерди эчтеке өспөйт деп туруп эме берип коюшкан уруксат. 2019-жылкы сүрөт, бул тоо уже жок, азыр барсаңар жок. Кийинки. Анан эми андан ары кете берет экен, мисалы сары гүлдөп турган өсүмдүк, бул Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүк. Буга өлтүрбөгөнгө тиги тыюу салынган, катуу. Ага карабай эле мына талкалап атат, кызыл китебиңердин урганыбыз жок депчи. Кийинки. Анан мына могу дагы боз бөлтөктүн тиги батыш жагы да. Мына казып атышат. Тиги жаан катуу нөшөрлөп жаган сайын бир суулар топтолот. Ким кепилдик берет? Мындан да катуу жабайт депчи. Ошону топтолуп туруп Бишкекти көздөй акса ким жооп берет деген кеп да. Ошону урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич барган бир 2 жыл мурун тиги Байтик Батырыбыздын тиги тою болгондо. Тийбегиле бул тоого, сактагыла деп өзү айтып кеткен да. Жок, ага карабай эле уланып атат.